Саламатсыңарбы балдар? Bizde азыр математика сабагы. Бүгүн биз математика сабагында мисал иштейбиз. Биздин максат өткөн темалар боюнча силердин түшүнүүңөрдү бышыктоо максатында берилген мисалдарды иштөөгө үйрөнөсүңөр. Балдар, маанайыңар кандай? Эгерде маанайыңар жакшы болгон болсо, дагы бир жылмайып алабыз жана сабагыбызды баштайбыз. Анда балдар, доскага көңүл бургула. Бүгүн 13 апрель. Дептерге жазуу эрежеси боюнча числону канча клеткадан кийин жазабыз? Туура айтасыңар балдар. 10 клеткадан кийин 13 апрель деп жазабыз. Жазып бүткөн болсоңор балдар, 7 клеткадан баштап мисал иштөө деп жазабыз. Азаматсыңар балдар, силер жакшы жазып атасыңар деп ойлоймун. Анда дептердин кийинки сулуу жазуу графасына дептердин четинен 2 клетка калтырып, бир катарга 13 санын сулуу кылып жазабыз. Азаматсыңар балдар. Анда китептин 65 бетиндеги номер 1 мисалга көңүл бургула. Таблицаны толтургула дейт. Биз силер менен буга чейин таблица толтурууга үйрөнгөнбүз балдар. Бул жерде кошуу амалы менен аткарылган таблица берилиптир. Эмне үчүн 10 жана 2 санынын тушуна 12 саны жазылып калган деп ойлойсуңар балдар? Ошондой эле 12 жана 1 санынын тушунда эмне үчүн 13 саны жазылып турат балдар? Демек, биринчи кошулуучу 10, экинчи кошулуучу 2 болгон болсо, суммасы 12ге барабар. Ошондуктан экөөнүн тушуна 12 саны жазылган. Биринчи кошулуучу 12, экинчи кошулуучу 1 болгон учурда сумма 13кө барабар экен. Ошондуктан бул 2 сандын тушуна 13 саны жазылыптыр балдар. 12 жана 5 санынын суммасы 17ге барабар экен. Ошондуктан бул 2 сандын тушуна 17 саны жазылган балдар. Силер дагы ушундай тартипте аткарууну билесиңер, Демек, 10 кошу 2 барабар 12ге барабар. 12 кошу 1 барабар 13кө барабар экендиги бизге белгилүү, балдар. Ошол келип чыккан суммаларды ошол сандардын тушуна жазат экенбиз. Калган мисалдарды силер ушундай тартипте улантып аткаргыла. Биз кийинки кадамга өтсөк. Номер 2. Бул суммалар кандайча түзүлгөнүн түшүндүр. Ар кандай тартипте сандар берилген балдар. Үлгү катары мисал 8, 16, 7, 11, 10 сандары турат. Андан кийин 16, 11, 18, 7. Бул кандай тартипте жайгашыптыр балдар? Демек, кемүү тартибинде жайгашыптыр. Силер дагы бул мисалды, ар кандай тартипте жайгашкан сандарды ушундай тартипте аткаргыла балдар. Кемүү жана өсүү тартибинде жазсаңар болот. Биз кийинки кадамга өтсөк, номер 3 маселе. Окуйлу. Кутуда 12 килограмм алма болгон. Чоң атам ага дагы бир нече килограмм алма кошту. Анда кутудагы алма 4 килограммга көп болуп калды. Эми кутудагы алма канча килограмм болуп калды? Биз маселе чыгарууда балдар биринчи эмнеге көңүл бурабыз? Туура айтасыңар. Биринчи биз маселенин кыскача шартын жазып алабыз. Берилди. Кутуда 12 килограмм алма. Чоң атам кошкондо 4 килограммга көп болду. Суроо. Кутуда баары биригип канча алма болду? Биз муну чыгарыш үчүн биринчи чыгаруу деп жазып алып, 12 кошу 4 барабар 16 деп жаздык. Эмнеге? Себеби чоң ата алманы алып келип кошту. Ошондуктан жообу кутуда 16 килограмм алма болуптур балдар. Силердин дагы жообуңар ушундай болдубу? Демек, туура чыгарган болосуңар. Достор, силер чарчаган чыгарсыңар. Анда келгиле, чогуу физминутка жасайбыз. Коёндун кулагы узун кулак. Алыстан дабыш угат. Корккондо серең этип. Кулактары тип-тик турат.
көздөрү бакыракай, өңдөрү татынакай, кышы бою, жайы бою, кийими апапакай. Эс алып алган болсоңор балдар, номер 4 мисалды карайбыз. Номер 4 мисал кандай түстө болуп турат? Ооба балдар, оранжевый. Демек, о зеки аткарат экенбиз. Елена Анарадан кичүү, бирок Фаридадан улуу. Алардын эң улуусу ким? Алардын эң кичүүсү ким, балдар? Кана ойлонгулачы. Елена Анарадан кичүү экен, бирок Фаридадан улуу экен. Алардын эң улуусу ким жана эң кичүүсү ким? Ойлонуп таап койгон чыгарсыңар. Елена чоңбу, Анара чоңбу же Фаридабы, балдар? Ойлонуп тапкыла. Кийинки кадамга өтсөк, номер 5. Чоңоюу иретинде суммаларды мамыча түрүндө жаз дейт, балдар. Биз бул сандардын суммаларын таап, чоңоюу иретинде бардык суммаларды жазып чыгат экенбиз. Мисалы, 12ге 3 кошсоңор канча болот, балдар? 15 боло турган болсо, 12ге 0 кошсоңор канча болот? Анын чыккан санын. Ошондой эле кийинки мисалдардын чыккан суммаларын кандай иретте жазат экенбиз? Чоңоюу иретинде жазат экенбиз. Чоңоюу иретинде жазууну биз жакшы билебиз, балдар. Кийинки кадамга өтөбүз. Балдар, силер түшүнгөн болсоңор, номер 6 үйгө тапшырма. Сүрөттө көрсөтүлгөндөй 3 бурчтук чи, 2 3 бурчтук пайда болгондой кылып кесинди жүргүз. Балдар, сүрөттө 3 бурчтук берилиптир. Аны дептерге чиебиз дагы, 2 3 бурчтук пайда болгондой кылып дагы кесинди жүргүзөт экенбиз. Балдар, силерге бүгүнкү сабак жактыбы? Маанайыңар кандай? Сабактагы мисалдар түшүнүктүү болдубу? Эгер түшүнүктүү болгон болсо, жакшынакай кылып жазып, менин өздүк баракчама жөнөтүп койгула. Түшүнбөгөн суроолоруңар болсо дагы берсеңер болот. Саламатта калгыла, балдарым.